Айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министринин азыркы жана мурдагы орун басарлары кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, айыл чарба азыктарын сыртка экспорттоодо бир нече жыл бою атайылап тоскоолдуктарды жаратып, өз ара сүйлөшүп алган кызмат адамдарынын жана жеке компаниялардын туруктуу тобу аныкталган. Алардын мындай жол менен материалдык пайда көргөнү айтылууда. Аталган министрликтин дагы башка кызматкерлери ушундай эле айып менен буга чейин кармалган болчу. Чек ара кызматынын жетекчилери, Молдовановкадагы Абак жайдын башчысы, Нарын шаарынын мэри Айтор Тизме күн санап уланууда. Адистердин айтууларында өлкөнүн өнүгүүсүн кечеңдеткен, бут тоскон бул жемкорлук. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери мамлекет коррупцияга каршы аракет жүргүзүп келет. Деген менен ал натыйжалуу болбогону бүгүнкү күндө улам жаңы фактылардын болуп жаткандыгы менен ачыкталып келүүдө. Тармактын бардыгында жемкорлуктун тамыры кеңири жайылгандыгын жогорудагы мисалдардан баамдоого болот. Төмөнкү кызмат орундарынан тартып, жетекчилерге чейин мамлекеттик мүлккө зыян келтиргендер кармалып жатат. Андайлардан интернет беттери күнү куруу эмес. Пара алып жаткан жеринен же пара талап кылып жаткан учурда мыйзамсыз иштерге аралашкандар аныкталды деген фактылар алардын сап башында. Муну өлкө башчы Садыр Жапаров 21-октябрда жергиликтүү өз алдынча башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык орган жетекчилери менен болгон республикалык кеңешмеде баса белгилеген болчу. Мен сиздер менен коррупция багытында да ачык айкын ой бөлүшөлү деп жолугушуп отурам. Ушуга чейин оркоюп көрүнгөн коррупциялык элементтерди да көрмөксөн болуп, элден жаап жашырып жүрүп, ушул абалга келдик. Укук коргоо органдары карапайым халк айтып, көздөрүнө сайып көрсөтүп турган фактыларды жаап жашырып, иштерди жымсалдатып бүткөрүп жүрүшкөн. Мындай фактылар бүгүн да уланып келатат. Ооруну жашырсаң өлүмгө ашкере кылат деген улуу кеп эсибизден чыгып кеткендей. Бардык жетекчилер элдин башына айлантып, эптеп убакыт өткөрсөк баары унутулат деп жүрүп, 30 жылдан бери телчигип, өнүгүү жолуна түшө албай келе жатабыз. Эл баарыңардын ишиңерди көрүп турат. Жетекчинин баскан турганы элдин элегинде. Кайсы жетекчи кантип байып жатат, балдары эмне жеп, эмне кийип калды? Мындай жөнөкөй суроолор ар бириңерди ойлондурушу керек. Мамлекет башчы азыркы мезгилдерде тийиштүү укук коргоо орган кызматкерлери тарабынан ээлеген кызмат ордуна, эл арасындагы кадыр баркына карабастан, мамлекеттин менчигине кол салгандардын баары кармалып жатканын эскертти. Коррупцияга каршы жумуштарды мындан ары дагы күчөтүүдө жаңы стандарттар иштелип чыгууда. Көрүп жатасыңар, мен кыйынмын деп жүргөн мамлекеттик чоң кызматтарда иштеген канчалаган адамдар камалып, келтирилген зыяндардын ордун толтуруп жатышат. Бул силерди коркутуу сөздөр эмес. Бул элдин качантан бери коюп келген талабы. Мисалы, бир эле улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын антикоррупциялык кызматы коррупцияга каршы күрөшүүдө 2020 жылдын октябрынан баштап ушул күнгө чейин мамлекетке келтирилген зыяндын эсебинен 7,5 миллиард сомду кайтарды. Коррупция боюнча кандай гана кооз документтерди, стратегияларды кабыл албайлы, аны менен системалуу күрөш болбосо иш алдыга жылбайт. Коррупцияга каршы күрөшүү үчүн кызматкерлердин жүрүм-турум стандартын түзүү зарыл. Мисалы, дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө коррупцияга аз да болсо малынган мамлекеттик кызматкердин кызматтык карьерасы бүтөт. Экинчи, мамлекеттик структураларга кызматка алынбайт. Биз да ушундай күчтүү стандартты кабыл алабыз. Бүгүнкү күндө жемкорлукка каршы жумуштарды башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алып барат. Ошону менен бирге ишкерлерге жардам берүүчү антикоррупциялык кеңеш дагы түзүлгөн. Аталган кеңештин катчысы Нурипа Муканованын айтуусунда, жемкорлукту жок кылуу багытында бир катар жумуштарды алып барышууда. Жыйынтыгында коррупциянын элементтери камтылган бир катар иштер аныкталды. Бүгүнкү күндө биз айтат элек, биринчиден чоң маселе бул деген трансформация боюнча аябай чоң проблемалар бар. Бир четинен жерди алып сатуу коррупцияланып калганда, экинчи четинен көп кишилер ушу турак жайларын деген тургузуп алып, аларга документ ала албай жүргөн учурлар көп экен. Жерге байланышкан жемкорлукка күрөшүү боюнча пилоттук программа иштелип чыкты. Долбоор, Сокулук жана Аламүдүн райондорунда ишке ашырылууда. Мындан сырткары коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекет башчынын жарлыктарынын аткарылышы, ишкерликти текшерүүгө мораторий боюнча дагы жумуштары жүрүп жатат. Өзгөчө бизнес чөйрөдөн келген арыздардын өзөгүн бюрократия түзүүдө, дейт Нурипа Муканова. Бүгүн бизге келип түшкөн арыздардан көрүп атабыз. Бир эле арыз көп жерди кыдырат да, акимчиликке деле жазылат, мамлекеттик органдарга жазылат, прокуратурага жазылат, МВДга жазылат. Анан кайта эле ушу 1 жыл, 2 жылдан ушундай эле жазылып, бирок проблема чечилбей келаткан проблемаларды көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, элдин бийликке болгон ишеничинин кетишине мамлекеттик бийлик бутактарынын алардын
көйгөйүн жеринде чечип бере албаганы себеп болуп келет. Көпчүлүктүн күткөнү эле адилеттүү бийликтин орношуу, өткөндөн сабак алуу зарылдыгын белгиледи катчы. Коррупция десе эле бул адилетсиздик депчи. Ошон үчүн адилетсиздик чечим чыгарылганда ар бир жаран ойлойт, биякта бул коррупция бар турбайбы депчи. Ошон үчүн ушул адилеттүү өкмөт болуш үчүн ар бир жарандын көйгөйүн убагында бат тез ар бир мамлекеттик орган, жергиликтүү органдар чечиш керек да. Ушу жарандарыбыз деген бизнес деген сотко барып, анан прокуратурага барып, анан МВДга барып эле ошо чайналбаш керек. Айта кетсек, быйыл июль айында президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлүп, Нурипа Муканова анын баш катчылыгына дайындалган. Кечээ күнү президент бизнесмендерге жардам берчү антикоррупциялык ишкердик кеңештин курамын бекитти. Максаты мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун ортосунда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча натыйжалуу диалогду камсыз кылуу, бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарт түзүү, инвестициялык климатты жана ишкердик субъектилердин ишин коргоо. Аталган кеңештин курамына жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, бизнес коомчулуктун жана академиялык чөйрөнүн өкүлдөрү кирди. Нурипа Муканова бүгүнкү күндө парламенттик шайлоодо колу таза адамдарды тандап алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгилеп, бул боюнча антикоррупциялык ишкердик кеңештин сунушу киргизилиши күтүлүп жатканын кошумчалап өттү. Иллюстрацияны президент өзүнүн саясатын ачык айтты. Ошо жогорку кеңешке иллюстрация жолу менен таза адамдар келсин, коррупцияга малынбаган адамдар келсин. Бул деген жарандардын өзүнүн колунда да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз да ушул тарапта ачык, анан адилеттүү шайлоо өтүш үчүн биз дагы өзүбүздүн инициативабызды көтөрүп атабыз. Эске сала кетсек, быйыл 23 июнда мамлекет башчынын бизнес коомчулук менен жолугушуусу өтүп, анда ишкерлердин ишинин алкагында келип чыккан бир катар көйгөйлөр жана бизнес чөйрөнү жакшыртуу боюнча сунуштар айтылган. Жыйын катышуучуларынын көйгөйүн уккан Садыр Жапаров жакынкы аралыкта Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлөөрүн белгилеп, 9 июлда өлкө башчы кол койгон жарлыкка ылайык президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлгөн болчу. Кечээ анын курамы бекиди. Гүлжан Каражанова, Биринчи радио.